Микрофон процедуралык маселе. Рахмат, урматтуу Айда Камчыбек ана, урматтуу Курманкул Токтаралиевич, мынакей азыр бери 5 кодексте 5 маселе бир каралып атат. Албетте ар бирөө өзүнчө каралса сапаттуураак болмок. Бирок эми убакытка карашы алып келип атасыздар да. Мынакей буга чейин өзүңүз депутат болдуңуз, Жогорку Кеңештин депутаты. Ага чейин тергөөчү болдуңуз, судья болдуңуз. Ошондуктан бардык бийлик бутактарында сизди базы өттү деп. Сот болуп турганда үлгү көрсөтүп туруп, ошол убакта азыркы президент Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин, биздин төраганын ошол убакта саясий чечим менен ошол убакта актагансыз да. Мына бүгүн башкы прокурор болуп, болгон мыйзамдардын баарын аткарышын сиз көзөмөл кылып атканда, сизге кайрылуу кылайын дедим да парламенттен. Кечээ мынакей 80ге жакын депутаттардын колу менен бир топ тиги саясатчылар, анын ичинде мен аралашып, мынакей юристтер, адвокаттар менен азыр жардам берип атабыз Өмүрбек Токтоболович Бабановдун иши боюнча. Бир айда тиги бир допросту сорго жазып атат. Камап алып туруп, анан кийин айып тиздеп атат да Курманкул Токторович. Ошондуктан канча деген тергөөчүлөр биринчи камап алып туруп саясатчыларды, карательдик, пресс максатындабы, анан кийин айып издейт да. Мына ошол сот болуп турганда сиздин да башыңыздан өткөн. Канча деген саясатчылар азыр акталып кеткен, бирок бир да тергөөчү жоопко тартылбайт. Бир да прокурордун кызматкери камакка отурган жок ошолор боюнча. Мыйзамсыз ошол убакта саясатчыларды, биздин жарандарды камаган үчүн, кийин акталгандан кийин да. Жылына 300ге жакын адам акталат экен. Анан кийин сизге азыр кайрылып атканым. Мамлекеттик телеканалдарда эч кандай немеси жок эле түз каралуу кетип атат да. Өмүрбек Токтоболович боюнча частности айтсам. Анан кийин эме кечеги соттордогу өзүнүн сүйлөгөн сөзүн бир да айып таппай жөн эле камап коюн. Ошон үчүн жеке сизге мына Анарбек Баратович отуру президентке Садыр Нуркожич кайрылат элем да. Ушуну жеке көзөмөлгө алсаңыздар. Курманкул Токторович. 30 секунд. 4 жолу Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2 жолу биринчи вице-премьер болгон. Премьер-министр болгон. Партиянын лидери. Мына өзүңүз да ошол партия менен Жогорку Кеңешке келдиңиз эле. Анан кийин биртке караш керек да, деп ойлойм да. Айып жок, күнөө жок, показания жок эле камап алуу, үй камагына чыгарып койсо, ал эмне Курманкул Токторович качып кетеби? 80 депутат гарантия берип атат. Эч кандай мындай мүмкүнчүлүк жок да, аны бир обязательно арестке алгандачы. Ошондуктан канча жарандарыбыз, активисттер, коомдук ишмерлер кайрылып атат. Шуну жеке көзөмөлгө алсаңыз, Курманкул. Рахмат, Кенжебек Сатымкулович. Сиз айткандай, мен ошол принципиалдык мамиле маселесин азырдагы баш прокурор катары Кудай буйрса колдоном. Ага күбө болосуз, Кудай буйрса. Мыйзамсыз эч ким соттолбош керек. Эми азыркы козголуп тергеп аткан иш боюнча бул мыйзамдын талабы экен. Ар бир укук коргоо органынын өзүнчө укуктары бөлүнгөн да. Ошол орган кылмыш ишин шектүү катары козгоп, бүгүнкү күндө тергеп жатат. Шектүү катары коргоп тергеп жатканда биз шектүү эмес деп чыгарганга мыйзам жол бербейт экен да. Эгерде ал айыбын угузуп келген убакта биз далилдер кандай экенин көзөмөл иретинде толук карап чыгабыз. Ал эми экинчи маселе мына бир нече коомдук ишмерлер, депутаттар 80ден ашык кол коюп жиберди дейсиз. Буну башкаруу чарасын сот карады. Бирок мыйзамда жана кепилдик бул эрежелер каралган эмес. Бүгүн мына кодекстерди сиздерге алып келдик. Эгерде ошондо эл өкүлдөрү кепилдик болсо, үй камагына чыгарып тергөөлөр болсо деп эгерде эреже киргизсеңиздер, биз ошону аткарабыз. Себеби мыйзам талабы менен иштейбиз да. Ал эми Өмүрбек Токтоболовичтун күнөөсү бар же жок экенин тергөө бүтүп бизге айыптуу актысын алып келген убакта биз аны карап туруп кол коебуз. Күнөөсү чындап далилденди, сотко кетүүгө негиз барбы жокпу деп. Бул жерде биз принципиалдықты сөз көрсөтөбүз. Рахмат. Кээде эл журтубузду бөлүп жарыш оңой иштей көрүнөт. Биз ар башка тараптан болушубуз мүмкүн. Билимибиз, кесибибиз, жашоо турмушка көз карашыбыз айырмаланышы мүмкүн. Ар кандай тилде сүйлөп, түрдүү динди тутушубуз мүмкүн. Бизди бириктире турган эч нерсе жоктой көрүнөт. Бирок биздин айырмачылыгыбыз, биздин өзгөчөлүгүбүз. Биз бири-бирибизди толуктап, колдоп турабыз. Жүрөгүбүзгө жакын адамдарды ойлосок, биз бирге болуубузга эмне себеп бар экенин дароо түшүнөбүз.
Биз ар башкабыз. Бирок бардыгыбызды бир нерсе бириктирет. Биз жашаган өлкөбүз, биздин жалгыз Кыргызстаныбыз.